Талаш шаарынын борборундагы соода жай акыркы 40 жылдан бери үзүрүлүп иштеп келет. Андыктан универмагты иштеткендер ар дайым жаңылануу талаптарына туура келгенге аракет кылат. Эми алгачкылардан болуп ККМ аппаратын колдоно башташты. Ушул жылдын январь айынан тартып жаңы ККМ аппараттарын коюп соода кылышууда. ККМ ОФДМС менен январдан бери колдонуп атабыз. Закон чыгып, налоглар бизге сунуштама берип, ушундай иштейсиңер дегенден бери январдан бери иштеп атабыз. ККМди биз РСК банкынан алдык. На пользование деп алдык. Ежемесячный оплатасын төлөп турабыз. Дүкөндүн администратору Динара Айымдын айтымында ККМга айрымдар макул болбой атканы менен анын артыкчылыктары арбын экенин кошумчалайт. Каждый клиент болсо азыр в данный момент баары эле чек сурап калышат. Кээде обмен болуп калат, кээде возврат болуп калат. Ошого жараша бизге жакшы да, ошо именно биздин товар экенин билебиз. Налоговый службаларга биздики онлайн көрүнүп турат. Канча соода кылып, кандай неме кылып атканыбыз баары көрүнүп турат. Товар оборотубуз көрүнүп турат. Ошо артыкчалыктары. Талаш шаарында аппараттык жана программалык эки түрдөгү ККМ аппараттар колдонулууда. Жалпы 678 дана орнотулган. Аппараттык ККМдар ири соода жайларга, ал эми программалык ККМ калкка кызмат көрсөткөн чакан ишканаларга коюлду. Аппараттар боюнча ишкерлерге, элге салыкчылар түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кассовый аппарат негизи өзүңүздөр билесиздер, бунун өзүнүн функциялары көп эле. Биринчиден бул сатуучунун талабын коргойт. Экинчиден бул салык кызматы үчүн канча оборот болуп аткан. Үчүнчү ошол ишкердин өзүнүн обороту канча экенин билиш үчүн. ККМ аппараттар салыктагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюп, көмүскө бухгалтерияны мамлекеттик атайын кызмат тарабынан көзөмөлдөгө көмөкчү болот. Мисалы мен соода түйүндөрүнө барганда чекти сөзсүз түрдө талап кылам. Себеп дегенде мен соода кылган буюмдарымдын бааларынын так көрсөтүлүшүн дагы өзүмө маалымат катары алыш үчүн дагы ошо чекти талап кылам. Мен ойлойм бара биздин элибиз дагы бул ККМ аппаратынын пайдалуу экенин, ортодогу көмүскө бухгалтериялардын дагы ачык айкындуулукка жол ача турган аппарат экенин түшүнүшөт. ККМ аппараттардын массалык түрдө ишке кириши үчүн кардарлардын соода маданиятын да өстүрүү керек. Мындайда кардар чек талап кылуу менен мамлекеттин салык жыйындарына салым кошкон болот. Учурда салыкчылар атайын кардарлар арасында оюн уюштурган. Бул мисалы любой жаран итак соода кылат. Соода кылганда ошол чекти алып, салык чекке программа менен кирип 1000 сомго чек билет болуп эсептелинет. Ар бир билет өзүнө уникальный код менен берилет. Бүгүнкү күндө суперприз Бишкектен квартира болуп атат. Квартал сайын машина, андан тышкары көптөгөн смартфондор дагы баалуу белектер болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өзүңүздөр деле байкадыңыздар, ар бир магазиндин киребешине, жандарына биз баарына килелеп чыкканбыз. Элдерге дагы ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. ККМ аппараттар ушул жылдын башынан баштап ишке кирген. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.